Ассаламу алейкум, туғандар. Бишкек шаарынын Ленинский райондон села Новопавловка болуп калат. Азыр эми шаар карап калды. Ушул жерден 1 гектардан ашык жер, чоң сарайы менен 100 баш бодомалга сарай. Бул жагында бир 50-60 сотук жери, бул жагында бир 50-60 сотук жери, үйү, чабаңгы 2 үйү, мынушунун баары сатылат экен. Видео башынан болсун, мен силерге дарегини сырттан баштап көрсөтүп келем. Бул сарайдын дареги 2x же Google картадан Лавровых 3 деп даректи издеп келесиздер. Дал ушуга келесиздер. Бирок мен силерге мындай түшүнүктүү болушундагы ориентирин мына ошол Сверлова көчөсү менен да түшүндүрүп коеюн. Тугандар, Бишкек шаарына келгениңиздерде Сверлованын светофору ушул Зарянын центри. Бул жакта мына Ырыскы рестораны, Майрам апа деген бизнес-центр, суши дейт. Бул жагында чоң Неман аптекасы, ушул жердеги Сверлова көчөсү менен буруласыз. Бурулуп туруп эле түп-түз чөчтөр, асфальт бүткөндөн кийин бир 100-200 метрден кийин эле оң жакта болуп калат. Келсеңиздер, мына ушул сарай сатылат экен. Участогу жалпы бир 1 гектардан ашык, тугандар. Мынакей көчө тарабы дагы полный тосулган. Бул жагы бак, бир 50 сотуктун тегерегиндеги жери бак экен. Андан ары үй, сарай, бүттүгүн бир сыйра шашпай силерге көрсөтүп чыгабыз. Алыстабаңыздар. Тугандар, караңыздар. Участоктун баш тарабында дагы скважина казылган. 2 свет тартылган, бирөө коммерческий, бирөө экөө тең 3 фазалык экен. Полный мал кармаганга бүт уруксат документтери, кыскасы юридикалык жактан аябай таптаза. Караңыздар, бул жакта бактарактар да кошумча бак отургузсаңыздар болот экен. Же малина, клубника, артында bundan да чоң жер бар экен. Кире бериш жерин караңыздар. Мына сетка тоскон. Бул жерден дарбазаны жабат экенсиздер. Нар жагында кенен поля. Бул жагында өзү мектеп, садик салына турган жер экен. Бул шаар карайт. 1 жылдан бери уже Ленинский районго карап калды. Эми мен силерге маалыматтарын төкпөй чачып айтып берейин, тугандар. Бул жерде 100 баш бодомалга сарай бар экен. Негизи бодомал кырмалып турган сарай экен. Бул жагында чоң үйү, бир канча бир 150 квадраттын тегерегинде үйү бар экен. Бүт евро ремонт. Азыр ичин көрсөңүздөр, оозуңуздар ачылат, тугандар. Бир шилекке куйула турган, баягы кыялдана турган аябай чоң сарай экен. Мындай жаш, мындай мал чарба кармап жүргөн же мал чарба менен алектенем деген жигиттер болсо, семейный аябай сон. Караңыздарчы. Бул жакта жаңгактар отургузулган. Бул жерде үйдүн ичине гараждар дагы кирет экен. Бул жагында 6000 түп чөп, нар жагында навес, анан бул жакта малдар дагы бар экен. Эгер кааласаңыздар малдарды дагы сатат экен. Кызыккандар болсо, аны дагы телефон менен эсимен сүйлөшсөңүздөр болот. Жалпы тугандар, ушунун баары 400 000 доллар экен, малы ичинде кошулганда. Эгер жок, сарайдын өзүнөн алабыз, мал кереги жок десеңиздер, анда малын отдельно эсептеп туруп, сарайын отдельно эсептеп баалашып алсаңыздар болот. Бисмилла дейли, анда жүрүңүздөр, үйдү көрсөтүп чыгайын мен силерге. Улантып көрсөтүп чыга берели. Бул жакта узуну бир 75 метр, туурасы 10 метр. Бир катар бодомал батат экен. Жалпы 100 бодомал батат дейт. Бул жакта саануйлар, тугандар, Европаныкы, өтө мындай редкий порода, анан 20 литрден өйдө 30 литрдин тегерегинде сүт бере турган малдар бар экен. Экинчи, үчүнчү туут дейт. Эгер кызыксаңыздар, бизнесмен алып калсаңыздар болот экен. Так, бул жактар стяжка. Бул жерге жем-сем, майда чүйдө нерселерди кое турган жер экен. Ушул жерден болсо мына үйгө кирет экенсиздер, караңыздар. Бул жакта гараж. Сразу машинага гараж бар экен. Бул жагында болсо мынакей очоккана, тандыр, барбекю, кыскасы бүт бар экен. Бул жак навес, бул жагында банясы. Мына жакты көрсөтөйүнчү, тугандар, караңыздар. Мына негизи мындай ээсинин мындай мал сарай, үйдүн баягы нерселерин мындай караганынан эле билинет да, караңыздарчы. Бул жак кладовка экен. Жем, сем, майда чүйдө нерселерди ушул жака сактасаңыздар болот экен. Караңыздар, сонун. Так, жүрүңүздөр эми. Улантып көрсөтө берели. Бул жактан арткы бак тарапка өтүп кетесиздер. Сырттан да кирсеңиздер боло берет экен. Бул жакта болсо мынакей баня. От ушул жерден жагылат экен. Полный үйдүн паровой отоплениясы. Кааласаңыздар ток менен дагы жылытсаңыздар болот. Так, бул жагында душевой, ичинде болсо парилка. Бүт как положено, сонун иштейт экен. Так, бул жагында летний очоккана, той топурда, майда чүйдөдө ушул жакта тамак жасала берет экен. Бул жагында дагы кыскача мындай столешница бар экен, тамак даярдаганга. Так, жүрүңүздөр, улантып көрсөтө берели. Так, бисмилла деп киргениңиздерде бул жер холл болот экен. Буну эми айтты, жайкысын иштетебиз дейт. Жаз жай бою кеч күзгө чейин ушул жакты мынакей кухнясыны иштетишет экен. Караңыздар. Бул жак летний зона болуп калат. Бул жагында чай иче турган жери, бул жагында чоң диваны, телевизор, полный евро ремонт болгон. Ичи өтө сонун экен да, караңыздарчы, тугандар. Суу кирген, скважина, айттык свет дагы
2 трехфазка уланган экен, кондиционер бар экен. Мебелдерин кээ бирлери калат дейт, эгер баасын жакшы сүйлөшсөк, мебелдерди эле калып кетербиз, калтырып кетебиз деп айтты ээси. Так, бул жерге киргенingizде коридордон анан үйлөргө өтүп кетет экенсиздер. Оң жагында болсо кухня, бул уже зимний кухня, караңыздарчы. Аябай сонун, вытяжкалары полный бул жагында, газовый плиткалары, фильтр суулары, ысык суу, муздак суу бүт бар экен. Мынакей, караңыздарчы. Сонун. Бул жак эми летний, зимний уже кухня. Так, мунун тушунда болсо, бул жакта санузел, полный теплый пол, паровое отопление, кыскасы, жип жылуу. Бул жагында душтары менен, мынакей ванналары менен, унитаз, раковина, күзгүсү бүт бар экен. Стиральный машинага чейин. Кыскасы, айтайын туугандар, анча-мынча үйлөр калып калат мынданчы. Өтө сонун, жасалгасы дагы аябай сонун, мыкты деңгээлде жасалган. Анан көрүп турганыңыздардай, баягы жаш бала болгондуктан үйлөр өтө таза, ремонттору жап жаңы бойдон сакталган. Так, бул жакта болсо дагы бир спальный комнатасы, мынакей, жатакана. Бул жагында чоң встроенный шкафтары, атайын бүт ылайыкташтырып жасалган экен, эми булар чыкпайт, баары калат. Так, баасын сиздерге башында айттык, $400,000 малы менен кошо. Эгер бул видеону аягына чейин көрсөңүздөр, өтө сонун, кызыктуу буюрса видео. Бул жак чоң гостевой зал. Бул жакта болсо мынакей 2 спальня бар экен. Мынакей экинчи спальня бул жагы. Бул жагында өзүнүн шкафтары, мынакей күнгөй тарабы сонун. Евро ремонт, үйдүн да ремонту сонун болгон. Залда да, немеде да, холдо да чоң кондиционер бар экен. Үй 150 квадраттын тегерегине туугандар. Аябай чоң үй. Бүт паркеттер, паровое отоплениялар, паук системада. Бүт үйлөр бар, жылыйт экен. Эми бул жакта деле паровой кошуп туруп, зимний кылып алсаңыздар болот, бирок эми эси бул жакта баягы кышкысын тамак аш жебейбиз, только ошо жайкысын неме кылабыз дегенден ошого бир сыйра сиздерге түшүндүрүп айтып коюп атам. Так, бул жакта уна турат экен, көрүп турганыңыздардай. Мынакей. Уна сыртта дагы, бул жагында дагы скважина казылган, суу чыккан дейт. Мынакей. Бул жака деле мына бак дарактарды кылып, сонун кылып жайгаштырып коюптур. Мына кой кармасаңыздар болот, эми айылдагыдай жашоо кылсаңыздар болот экен да. Бирок туугандар башында айткандай, бул жак Ленинский районго карайт, шаар. Мынакей. Бул жакта мынакей торпоктор бар экен. Жүрүңүздөрчү бир сыйра өтүп көрсөтөлү. Анан породалар өтө баягы сүттүү породалар. Азыр уйларында көрсөз, бул торпоктору мынакей. Бул жактардан кичинекей телятник бар экен. Тоок канасы бар экен мынакей. Бул жакта алча бышып турат, машалла. Мына гиляс эмес, бул уже алча, баягы кып-кызыл. Илгери сахар менен аралашып жей билеңиздер. Мынакей. Жемканасы уже булар тоюп, уже көлөкөгө барып атыптыр. Мына бакты караңыздар, 50 сотиктей. Дагы могу месталар бар экен, бул жака дагы бактар отургузса болчудай. Так, жүрүңүздөр, эми улантып көрсөтө берели. Видеону үзбөй көрсөтөбүз туугандар. Сиздер алыстабаңыздар. Бир сыйра көрсөтүп берели, анан эгер жаккан болсо, эсин номерин биз калтырып койгонбуз. Видеолордун астында турат. Чалып, байланышып көрө бересиздер. Так, бул жакта болсо эми сарайга киребиз туугандар. Бүт мал бул жерде сааны кармалган экен. Каласаңыздар жылкы, каласаңыздар торпок, каласаңыздар кой. Эми эмне кандай гана чарба кылбаңыздар жарай берет. Мынакей. Бул жактан баштап көрсөтө берели. Бул жакта эми торпоктан экен, мынакей. Бул жакта аштоолор. Бул жагында кидете бир 30, нар жагында бир 60-70тей уй атат. Эми эгер сарай кичинекей десеңиздер, чоңойтконго места кенен экен туугандар. Караңыздар. Булар бүт сүт уйлары, сүт багытын. Анан туугандар, могу жерге бүт мынакей көрүп турсаңыздар, бир катарлы тизилеткен. Нар жагынан жем тиштамай, бүт мынакей техника кирип жем тиштайт экен. Суу бар экен бул жагында 2 тонналык. Анан артынан да мынакей техника кенен жүрүп чыга турган сливки отстойниктер, мондай слив арыкчалары курулган. Так, бул жакта эми иш кылышып атат, мынакей көрүп турганыңыздардай бүт аштоолор, ар биринде өзүндө мондай тешиктери бар экен, темирлер коюлган. Так, жүрө бериңиздер, эми улантып көрсөтө берели. Анан бул жакта чабанга 2 үй бар экен. Мунусу 2 комната, наркынысы 4 комната. 2 семья бөлөк-бөлөк жашай берет экен. Ичи евро ремонт, полный шарты бар экен. 2 семья жашаганга кенен шарт бар дейт. Так, улантып көрсөтө беребиз. Бул жактан да вход кирсеңиздер болот сарайга. Анан бул жакта өзүнүн собственный загону бар экен туугандар. Собственный загон, печкалары менен бул жагы. Бул жакта отун канасы, банясы, туалеттерине чейин бүт бар экен. Так, мына азыр атын утуп атам, мен ылдыйга жазып коем.
Мынау, короче, Чехиядан келген сүттүү уй породалары. Мына мүйізі жоқ. Только бай аппаратмен сала тұрған. Баяғы 300 миң, 400 миң деп отқан бай базардағы уйлар шулар. Екінші, үшінші туыт екен. Мыналар қараңыздар. Шулардың бардығы сатылады туғандар. Егерде қызықсаңыздар, чалып отдельно саудалар қылсаңыздар дағы бұл өрет. Бүт екінші, үшінші туыт. Бұлар негізі 10 жыл кенен туып сүт беріп өреткен. Мына аштолары қойылған. Загон. Бұл жағы болса, мынаке сарайдың тарабы болса, бұл жағы ем қараңыздар туғандар. Қанша кенен жер. Мынаке. Мол сетканың бардығы ушул территорияға қарайткен. Чөп жеп жүрушет мынакей. Қаласаңыздар, малина, клубника, бақ, қалаған назначениеде иштетсеңіздер болады. Мынакей, қараңыздар. Мен астына жазып қойдым екеуін тең. Бұл жерде галштин менен дагы бир парода, олардың атын есінен шығып атат. Мен есінен сұрап, астына мына жерге атын жазып қоям. Так, эми жүріңіздер. Улантып көрсете берелі. Так, бұл жақта болса, ушул загондың навесі бар. Уйлар баягы күн ысып кеткен учурда көлөкөлөп келип ушул жерде суу бар екен, мынакей постоянный лотокто суу ичип, ушул жерде эс алып, күндөн качып, ушул жерде эс алып берет экен. Мына караңыздар. Бул жакта постоянно суу ачылып турат экен. Толгондо өчүрүп коет экен. Келип суу ичип, дагы жеп, нар жагы ачык постоянно кирип чыгып тура берет экен да. Мынакей. Караңыздарчы, бейиштей болгон жер экен да, машалла. Сонун. Так, айта турган нерсебиз, мына бул жерге да сарай курганга орун көп. 6000 түккө навес бар екен бұл жерде. Бұл жақта да мына загон. Қысқасы, жаан чачын болып қалса деле бұл жерде кирип жатыша берет экен. Ушул жерден деле жем чөбүн жей берет экен. Анан кечкисин бұл жака айдап киргизип коет экен. Кыскасы ушундай тугандар. Мына. Мында эле бир узуну 20 метрдей, туурасы бир 6-7 метрдей. Высотадан чоң тугандар, 6 метр. Кыскасы 6000 түк чөп кенен батат экен да. Нар жагынан техника түп-түз өтүп кирип, наркы поляға дагы өтүп кете берет экен. Тугандар, басыны 400 миң доллар, мал жаны менен кошо 20 баштай уйу бар экен. Балдары менен бир 30 баш болсо керек. Бары сатылат тугандар. Бул Ленинский район, Бишкек шаарынын батыш түндүк тарабы болуп калат ошондо. Бул жагында Военантоновка, анан ары Сокулук, анан ары Беловодский болуп кетет да. Машина базардан келгениңиздерде Зарянын центринен эле Сверлово көчөсү менен түп-түз түшүп келе бересиздер. Мынакей, қараңыздар, шаардан баягындай элитный сарай кылам десеңиздер, мынушуну алып иштетсеңиздер болот тугандар. Өтө сонун. Чал байланышыңыздар, номерлерин калтырдык, басына стоящий тугандар. Себеби уже шаардын территориясында, кыскасы, мощный сарай экен. Номерлерин калтырып койдук, лайктан басып, ниет кылып коюңуздар. Ар бириңиздерге ушундай чоң чарбалар насип кылсын.